Assalamu алейкум туугандар. Бул эки этаж үйгө подушкасы менен фундамент куюп бүттүк. Азыр подробно кыска нуска айтып түшүндүрөм. Бул жер ход, кире бериш. Бул жер холл болот. Бул жерге душ, гардероб болот. Аны эмнеге бөлбөдүк? Себеп дегенде фундамент кургандан кийин засыпка кылып туруп, трамбовка кылып туруп, стяжка кылып этин. Андан кийин меш комнаттарды жарты кирпич кылып уруп бөлүп алса болот. Бул жагын сунуш кылдым. Эмеге подвал кылып кой депчи. Себеп дегенде участок кичинекей 6 сотикке дагы жетпейт. Ошон үчүн бул жакты подвал кыла турган болду. Ошого ход калтырдык 80 см эни. Бул жак экинчи этажга чыга турган лестница. Тиги жак кухня, тиги дагы бир бөлмө. Ал жактан наракка эме болот, топкага жана эмеге умный печкага. Бул үйдүн эси мага бир ай мурун байланышка чыгып, сен аларды тактап, банка миң сомго турган. Келип көрүп баалашып санап бергем. Мынча сомдук устөр материал кетет. Мынча сомдук устөр устак болот депчи. Анан кийин 30 миң бабашы которгон. 330 миңге бүттү ушу фундамент подушкасы мененчи, качественный болуп. Анан калган 300 миңди эмеге 3 бөлүп 100 миңден которду. Мына бүгүн бүтүп, апалыкалар сымат этип кетип атабыз. Эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо, звонок кыла бересиздер. Бизде очередь. Заказ бергенден кийин 1 ай, 1,5 айда баштайбыз. Срочно болбойт. Мага звонок кылгандар 70% срочно дейт. Срочно бизде болбой калат. Себеп дегенде мен 2 бригадама тең алдыга 1 ай, 1,5 ай заказ кармайм. Кээ бирисиңер ойлошуңуздар мүмкүн, эме депчи. Көп кетип калды депчи. Эменин фундамент нени маалымат 40, эң төмөн жери, паст жери 1 метр 5 сантиметр, эң бийик жери 1 метр 10 сантиметр болду. Анан подушка чуңкурлугу 40 сантиметр, эни 60 сантиметр куюлду. Ошондой көрүнүп турат, мына бияктан чыгып турат. Бул жактан дагы чыгып турат. Подушкага эмеге таш салынбайт, только шагыл, цемент, суу эле кетет. Подушкага өзүнө эле 20 куб кетти, үстүнө фундаментке 28, ошондо общий 48 куб кетти ушу. Размери 8,70, бул жагы 13,60. Ушу туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, сулар болсо беребиз. Уста керек болсо зарайына байланышка чыга бересиздер. Биздин иш көңүлгө жакса. Мен корейский опалубкада коем. Мындай тегиз чыгат, эч кандай быдыр-сыдыр жана майда чүйдө болбой. Сырт жагы дагы